Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Мен сиздерге бүгүн ушундай фунчоза салатынын жасалуу жолун көрсөтүп берем. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Бизге керектүү болгон этти майдалап алып, анын үстүнө соевый соусту кошуп 2 саатка тындырып коебуз. Андан соң кызып турган майга этти салып, жакшылап кууруп алабыз. Үстүнө майдаланган пиязыбызды салып, аны да кууруйбуз. Фунчозанын үстүнө кайнап жаткан сууну куюп, 10 минутага коюп коем. Бизге керектүү болгон азыктарды ушундай кылып майдалап даярдап коебуз. Жакшылап куурулган этибиз менен пиязыбыздын үстүнө сабизди кошуп кууруйбуз. Сабизди бир аз кууруп алган соң болгарскийди кошобуз. Болгарский менде көк болгарский болгондуктан ошону кошуп койдум. Эгерде сиздерде кызылы болсо, аны да кошуп койсоңуздар болот. Ушинтип жакшылап кууруп алабыз. Татымына жараша туз салып коебуз. Биздин фунчозабыз даяр болду. Аны муздак сууга бир чайкап туруп, майдалап, андан соң куурулган сабиздерибизди үстүнө салабыз. Андан соң тууралып алынган помидор, бадырын, сарымсакты кошобуз, укропту кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Мен даамына жараша туз, приправа коштум, соевый соус коштум. Мына достор, ушинтип биздин салат даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.